You filled my heart with love, showed me the light above. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткіл аламды жаратқан, бүткіл аламдағы мақлуқтарды жаратқан. Ошоның қатарында жалпы жаратылған мақлуқтарға ал-разақ рызқы беріп жатқан, өмір беріп жатқан, бұл аламды жаратқанда ешкімге мұқтаж болмаған, ешқандай бір үлгіге мұқтаж болмаған, ешқандай бір кеңес сұрабаған шексіз құдіретті Аллах Тағаланың атымен баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, албетте Аллах Таалам өзүнүн меримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен мүмкүнчүлүк берип, ушул улуу умра сапарына кетип жатып, ушул чоң энебизден кабар алган элек. Аллах Таалам насип кылып мынеке умра сапарынан келгенден кийин дагы чоң энебизден ал акыбалын сураганы келдик. Өтө оор экен урматтуу мусулман бир туугандарым. Негизи Аллах Таалам бул кыска жашоодо, убактылуу жашоодо түбөлүктүү акыретибизди куруш үчүн сизи бизди жаратты. Ошол кыска жашоодо, сыноо жашоодо улуу Аллах Тааламды табып, ошол затты ыраазы кылганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Азыр эми чоң энебиз менен өзүңүздөрдүн алдыңызда да бир аз сүйлөшөлү. Ушул чоң энебизге бүгүнкү күндө азыр продуктаны кылып берген Кубаныч деген агабыз бар. Алла кабыл кылсын. Ушул Мирлан агабыз ун берди. Анан ушул кече бир мечитке Ассалам деген мечитибиз бар. Ошого Батине атапелине акча чогултуп атат элек. Ошол акчадан бир аз аш деле ушул акчаны дагы ушул чоң энеме берейин мана. Алла кабыл кылсын. Рахмат. Алла кабыл кылсын. Алла өзү умурларыңыз узак болсун. Аллах Таала эч бир адамды ыйлатпасын. Аллах Таалам эч качан эч кимди бактысыз кылбасын. Аллах Таалам туура жолдон адаштырбасын. Аллах Таалам баарыбызды жалпы үммөттүн канын ойлогон, үммөттүн кыйынчылыгын жеңилдеткен, пайгамбарыбыздын эң бир татыктуу сүйкүмдүү үммөттөрүнүн катарында кылсын. Чоң эне неме кылабыз, сабыр кылабыз, Кудай буйруса мына Алла Тааланын сыноосу. Алла Таала кааласа оору берет, шифа берет, кебирине бай кылат, кебирине кедей кылат, кебирине уул берет, кебирине кыз берет. Алла Таала кааласа уулду дагы кызды дагы бербейт. Ошого бул жашообузга эч качан албайлы. Мындай кээде больницаларга барсаң, кээде өзүнүн тамагын жей албаган мусулман бир туугандарыбыз дагы жатат. Кудайга шүгүр, биздин кулак неиматыбыз, Алла Таала канча неимат берген болсо, Аллах Таалам ошол неиматтардын баардыгын иштетип берди. Ошого Аллах Таалага баарыбыз шүгүр кылабыз. Şükür, berse hem şükür, bermese hem şükür. Ушул чоң энебизге дагы көп жылдан бери өзүнүн кызындай болуп, өзүнүн апасына кызмат кылгандай, ушул эжебиз дагы кызмат кылып келген экен. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул эжебиздин дагы балдарын Аллах Таалам адилеттүү, эл башкарган, журт башкарган, элин атпаган, элин сатпаган падышалардан кылсын иншалла. Аллах Тааланын ыйык-динин жалпы мусулман бир туугандарыбыздын үйүнө баарыбызына себепчи боло турган, жалпы үммөттүн тозоктон сакталып, бейишке кирүүсүнө себепчи боло турган аалым уламалардан кылсын. Аллах Тааланын ыйык улуу Кур'ан-ы Карим китебин жаттаган, башкаларга жаттаткан, башкаларга үйрөткөн, улуу Аллах Тааланын улуу Кур'анын көтөргөн ушундай бир карыялардан болсун балдарыңыз, кыздарыңыз. Көп жылдан бери жардам берип келеткенсиз ушул эжеге дагы. 2 жылдан бери. Мен бул эжемди 2 жылдан бери өзүм карамагымда балдарым катары, өзүмдүн энем катары ак жууп, актарап, өзүм колумдан келгенче жардам колум сунуп атам. Мен өзүм али турмуш шартыма байланыштуу азыр кичине көзүгө операциясыга жардам колумду суна албай жатамын. Сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун Аллахыма. Сиздер токтопома жардам бердиңиздер. Аллахым сиздерге жардам берсин. Бул кишиге бирди берсеңиздер, Аллахым сиздерге түбөлүктүү миңди берсин. Рахмат, барыңыздарга шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым ар бир пенденин кылган күнөөсүн өзү кечирип, сиздер мына соопчулук иштерге жарап атат экенсиздер. Аллахым кабыл кылсын. Уул кыздарыбыз сиздердин жолуңуздарды жолдосун. Амин. Рахмат эжекем. Шунча кызмат кылыпсыз. Аллах Таала сизге кызмат кылсын. Hazırım kılıptı bana. Hazırım gelip görüp ketiyorduk, endi ketiyorduk. Азырам кабар алып кетип атат деп анан сиздерди күтүп отурганда анан кеп калды деген кой барып эле шартын айтайынчы. Кыргыз болсо бар мусулманбыз, түшүнөрбүз бири-бирибизди деп келдим. Рахмат жардамыңыздарга. Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Өзү негизи чоң энем Аллах Таалам ыраазы болсун.
эч кимге жүгүн көтөртүрбөй, эч кимдин көзүнө карабай мына эжем дагы айтып атат, көп жылдан бери өзү ушундай бир самса жабып, нан кылып, ошол жерлерде нан сатып, самса сатып, өзүнүн ушундай бир муктаждыгын, өзүнүн ырыскысын терип келе жаткан экен. Эми бүгүнкү күндө ушул чоң энебиздин дагы көз оорогондугуна байланыштуу жумушка чыга албай, ошол жерге бара албай өтө кыйналып атыптыр. Мусулман бир туугандарыбыз бар. Жүрөктөрү мээримге толгон, жүрөктөрү ырайымга толгон, Аллах Тааланын ыраазылыгын жүрөктөн издеген, мусулман бир тууганынын жашоосуна кайдыгер карабай турган ушундай бир берешен, Аллах Таала сүйгөн, жалпы эл сүйгөн, элдин жүгүн көтөргөн биздин патриот жомарт берешен мусулман бир туугандарыбыз бар. Биз ойлойбуз ушул видеону көргөндө ар бир мусулман бир туугандарыбыз өзүнүн апасындай көрүп сизге дагы жардам кылат иншалла. Себеби Аллах Таалам өтө мээримдүү, ырайымдуу, боорукер зат. Аллах Таалам бул жалган жашоодо дагы ошондой жүрөктөрү мээримге, ырайымга толгон боорукер адамдарды Аллах Таалам жараткан иншалла. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, ушул убакыттан пайдаланып, ушул видеону кимдер көрүп жаткан болсо, албетте чоң энебиздин атынан, жалпы ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фондунун атынан биргелешип улуу Аллах Тааламды ыраазылык кылуу үчүн, улуу Аллах Тааламды табуу үчүн, улуу Аллах Таалам жараткан бейишине биринчилерден кирүү үчүн, Аллах Таалам өтө коркунучтуу жараткан тозоктон сакталуу үчүн ушул чоң энебизге эхсан садакаңыздарды берип, же болбосо зекетиңиздерди берип, ошол кыска убакыттын ичинде мына чоң энем дагы больницага барып келди. Ошол больницадан диагноздор дагы чыкты. Бүгүнкү күндө операция кылыш керек болуп атат. Балким Бишкекке бараттырбыз, балким Өзбекстанга бараттырбыз. Иншалла биз карта номерлерди дагы ушул видеонун астына коюп коебуз. Кимиңиздерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, эхсан садака кылсаңыздар болот. Эхсан садака бул Аллах Тааламдын сүйүүсүнө эгедер болууга, Аллах Тааламдын мээримине, ырайымына, чексиз сүйүүсүнө бөлөнүүгө себеп боло турган нерсе. Азыр мына чоң энемден дагы бул жерде ыйлап отурат. Аллах Таалам эч кимди ыйлатпасын. Аллах Таалам эч кимди туура жолдон адаштырбасын иншалла. Баары жакшы болот чоң эне. Кайгырбаң. Мына элге сиз дагы бир сүйлөп кайрылып койсоңуз болот иншалла, жардам сурап. Баягыдан оğlum. Nima deyishimni bilmayapman. Bolalarim, ukalarim, qarindosh urug'lar, opa singillar, hammalaringga rahmat. Shu menga ozgina yordam bersalaring. Ko'zim ko'rmay qolyapti. Ikkalasi ham katarak. Ikkalasida ham nima bor ekan, yara bor ekan. Shuni bir oy, 2 oy ichida tezroq qilib tuzat, siz ko'rib bo'lib qolasiz deyapti vrach. Sizlardan iltimos, agar Alloh bersa, nima bersalaring ham shukr. O'g'illarim, qizlarim, ukalarim, hammalaringga rahmat. Agar mana qo'llaringdan kelsa yordam beringlar. Sizlardan iltimos. Allohdan so'rayman, avval Allohdan boshimni sajda qilib Allohdan so'rayman. Qolaversa sizlardan so'rayman. Yordamlaringni ayamanglar. Iltimos, tuzalib ketsam Alloh sizlar birni bersin, sizlarga mingni bersin. Hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin, bolalaringga bosh bo'linglar. Mana shu o'g'illarim ham umri uzoq bo'lsin. Kelganlaridan beri tinmay kvartiramni ham to'lashyapti. Dori-darmonimni ham qilishyapti, produktimni ham qilishyapti. Alloh shularga birni bersin, mingni bersin, ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qayirsin. Topganlarga Xudo baraka bersin. Mana shu kanalda ishlayotgan, menga yordam qilayotgan ukalarim ham umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Ota-onalari shularning rohatini ko'rib yursin, tan jonlari sog' bo'lsin shu bolalarim. Amin, amin. Alloh taolam barlig'imizni beshli uy-bulardan qilsin. Alloh taolam barimizdin butkul günahlarimizni kechirib, qiyomat kuni payg'ambarlarning qatorida, sahobalarning qatorida birinchilardan bo'lib beshga kiruvga Alloh taolam barimizga mumkinchilik bergan bo'lsin. Bu qisqa jashowda beshga kiruvga sebepchi bo'la turgan ушундай бир жакшы амалдарды кылганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Албетте улуу Аллах Тааламдын чексиз мээримин, ырайымын үмүт этип, алакан жайып, жалынып, жалбарып дуа кылабыз. Ушул чоң энебизге да кимде-ким жардам берип жаткан болсо, жардам берем деп жаткан болсо, Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Ошол мусулман бир туугандарыбыздын жардамынын берекетинен Аллах Таалам алардын үй бүлөсүнөн, алым уламалардын, кары карыялардын чыгышыны кыямат кайымга токтотпосун.
Amin, amin. Allah Taala аларга дагы бейиштин кийимдерин кийгизсин. Ошол мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөсүнөн дагы ушундай бир ооруган, оорукчан мусулман бир туугандарыбыз чыкпасын. Алардын үйүндөн миңдеген, жүздөгөн, миллиондогон аалым уламалар чыксын, машалла. Ушундай бир мамлекетибиздин өнүгүүсүнө себепчи болгон, кээде билбейбиз мусулман бир туугандарыбыз, мамлекетибизде өтө кыйналган мусулман бир туугандарыбыз жок эмес бар. Кээде сизге бизге көрүнбөй калат. Ушундай бир нанга зар болгон мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Ошолордун дагы бир токчулукта, мокчулукта жашап калышына, канчалаган кийимсиз мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Ошолордун дагы кийимдүү болуп калышына, канчалаган үйү жок мусулман бир туугандарыбыз бар. Ошолордун үйлүү болуп калышына, канчалаган мусулман бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө кыйналып жүрөт. Ошол мусулман бир туугандарыбыздын кыйынчылыгынан чыгышына, ошонун катарында канча мусулман бир туугандарыбыз туура жолдон адашкан, ошолордун туура жолго түшүшүнө себепчи кылган мусулман бир туугандарыбыз, сиздердин дагы үй бүлөңүздөрдүн катарында, баарыбыздын үй бүлөбүздөн ошондой бир жакшы инсандар чыккан болсун. Азыр биз дагы чоң энебиз менен сүйлөшүп, бир аз жаман болуп турабыз. Не дагы билбей турабыз. Аллах Таалам жардам берсин. Аллах Таалам шифасын берсин. Ошого сизи бизди севип чыксын, урматтуу мусулман бир туугандарым. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Бирахматика архамар рахим. Allah şükür, rahman, ilalar, umurlar, sağ olsun. Amin.